Бул жерди көргөндөн кийин дем алышка болгон планыңыз албетте өзгөрөт. Караңыздар туугандар, мен артымда сиздерди жаркырап күтүп турган мына ушул жерде жалпысы 12 этаж бар. Коттедж. Көрдүңүздөр, эми жүрүңүздөр туугандар. Азыр мен биринчи коттеджди көрсөтөйүн. Охо, туугандар, ремонтчу укмуштан негизичи. Жүрсөңүздөр, мынакей. Охо, мына сага. Келесиздер эки-экиден болуп, мына ушул жерде жакшынакай болуп, эс алып кетсеңиздер болот экен. Ремонттор дагы сонун, мынакей күн батыш тарабында да жакшынакай болгон өзүнүн айнектери бар, мынакей. Достор, мына ушул жерде жалпысы 12 коттедж биз силерге айтып өттүк. Эми биз каерде турабыз азыр? Биз албетте Өнзгөн районуна караштуу Ири суу айылында турабыз. Өздөрү көргөндөй эле мына ушул жерде Саламат эне Самал жана эс алуу борборуна келип, мына ушул жерден эс алып кетсеңиздер болот. Мен силерге азыр баасын айтып өтөйүн. Мына ушу коттедждерге келип эс алып кеткениңиз бир суткасына 1000 сом болот. Анан өзүңүздөр келесиздер дагы мына ошо биз окшоп досторуңуздар менен келип бир катар мындай сонун болгон шашлыктарды пышырып, жеп, зор кылып кетсеңиздер болот. Шашлыктын бышып атканын көрүп атасыздар, машалла. Азыр ушу шашлыктан аз маза кылып жейбиз. Сиздер да жесеңиздер болот. Сиздер өзүңүздөр менен кошо бир катар продуктаңыздарды алып келсеңиздер, мына ушул жерде баардык условиялар бар. Туугандар, кааласаңыздар очок казанга бир катар тамагыңыздарды пышырсаңыздар болот. Анан мына ушул жакта дагы 3 очок, казан, самоорлор бар. Эми эс алгандан кийин кайсыл жерге барып жуунабыз, Талайбек инейм десеңиздер, мына биздин өзүбүздачы туугандар, ушул жердечи ажаткана бар. Мына ушул жерде душ бар. Душтун иштери өтө сонун. Жүрүңүздөр. Келген ушул жерде азыр 4-5 штук тапчандар бар. Мына ушул жерде жакшынакай болгон качеля бар, көрүп атасыздар. Негизи бул жер салыштырмалуу башка жака карагандачы салкын, абасы таза, тынч, телефонду өчүрүп коюп, дем алганга не жетсин, Мына ушул сөрүгө олтурасыздар. Мен азыр мына ушул кымызды азыр мактайынчы сиздерге. Негизи мактай турган эле кымыз экен да, карасаңыздар. Кымызды жакындан тартып коебуз. Мынакей, туугандар, кымыз Мындай кылып туруп. Охо. Бул кымыздын эми жакшы жерине келе турган болсок, бул кымызга бир тамчы дагы уйдун сүтү кошулбаптыр. Мынакей, бисмиллахиррахманиррахим. Таза кымызды каерде сатат билесиздерби? Кайсыл жерде жасалат билесиздерби? Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр мен сиздердин ордуңуздарга дагы мен ичип коеюн, сиздерди ичкендей кылап. Бисмиллахиррахманиррахим. Баары бир бээнин сүтүнөн жасалган кымыз негизи башка да, туугандар, карасаңыздар. Мына ушул кымыз эми кандай жерде жасалган мен көрсөтөйүнчү. Жүрүңүздөр. Туугандар, мына тоону көрүп атасыздар. Мына ушул тоодо, мына жерде бээлер, мына ушул жерде бул бээлер байланбайт экен. Мынакей караңыздар, өздөрү эркин эле жүрө берет экен. Мына жерде кулундарын гана камап коет экен, көрүп атасыздар. Анан мына ушул жерде бир катар бээлер турат. Ушул бээлерди саап сиздерге кымыз жасап беришет. Охо, бээлер да семиз экен го. Мына ушул жерге жора жолдоштор менен, компаниялар менен келип эс алып кетсеңиздер зор болот да. Каласаңыздар, мына ушул жерде эмне дагы бар экен. Секин тебирбегиле, сүзүрбегиле бизде. Мына жаңы эле тоодон келген козу кочкорлор. Карасаңыздар. Каласаңыздар тандап аласыздар, на выбор. Козу гриль, же курдак, же дымдама кылып туруп, мына ушул кочкорлордон алып жесеңиздер болот экен. Тоонуку баягы тоодо жүрүп, свежий чөптөрдү жеп келген кочкорлор. Эми ушул жерден, мына ушул жерден бир катар жаратылышты өзүңүздөр көрүңүздөрчү. Охо, туугандар. Кереметти кооз, Кыргызстаныбызда ушундай кооз жерлер чындыгында аябай көп. Негедир мага ушул жер жакты. Биз да өзүбүз да мына ушул жерге эс алганы келгенбиз. Сиздерге дагы ушундай кооз, сонун жер бар экенин биз силерге жакшы видео кылып көрсөтүп берели деп чечтик да, мындайча алгандачы, туугандар, көрүңүздөр. Мына коттедждердин баасын бир кайталап өтүп турган болсом, бир сутка жатып эс алып ушул жерде болот. Эгерде сиз келип тамак ашты кылып бериле деген болсоңуздар, мына ушул жерге сиздерге тамак ашты дагы официанттар бар, поварлар бар, кызматкерлер бар. Өздөрү сиздерге жакшынакай кылып баардыгын даярлап берет. Сиз келесиз, жакын досторуңуз менен коттеджде эс аласыз. Калгансаңыз мына ушул тоолорго чыгып эс алып келсеңиздер болот. Тамакты даярлап кой деген болсоңуздар, не тамак болсо дагы баардыгын тең даярлап коет экен. Мынакей, туугандар. Көрдүңүздөр, эми жүрүңүздөр. Азыр мен бир катар айтып өтөйүн дагы. Мына ушул качелялар сонун жер да, кыскасы мындайча алгандачы. Келе бересиздер, туугандар. Биз азыр Өзгөн шаары
Ирису айылында турабыз, өздөрү көргөндөй эле. Келип эле ушул жерге сурасаңыздар, саламат эне, самал, эс алуу борбору кайсыл жерде десеңиздер, баары тең эле айтышат. Эгерде таппай калсаңыздар, Жеңиш деген кишинин эс алуу жайына кетип атабыз десеңиздер, маалымат алсаңыздар болот. Ушинтип, мен азыр телефон номерлерин, аккаунттарын белгилеп коем. Өзү менен толуктанып атаңыздар. Видеону кайсы жакка барабыз, эс алабыз деген достор болсо, видеону жакын достор менен бөлүшүп коюңуздар.